Ар жарандын жашоосунда ченөөлөр, эсептөөлөр орчундуу орунду ээлейт. Жада калса бой, салмак, кан басым, дене табын өлчөп турууда маанилүү. Мындан сырткары күнүмдүк ичүүчү сууну, азык-түлүктү, газ, электр кубатын өлчөөнүн баары метрология бар үчүн ишке ашат. Стандартташтыруу, тастыктоо жана метрология өлкөнүн экономикасында маанилүү тармактардын бири. Дал ошол маанилүү тармактарга 95 жыл толуп, юбилейлик мааракесин өткөрдү. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын стандартташтыруу жана метрология борборунун 95 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Негизиле стандарттар бул биздин адамдын жашоо тиричилигинде эң чоң роль ойнойт. Анткени бала төрөлгөндөн баштап ушул стандартка тиешелүү болгон тамак аш коопсуздугу, тиричилик коопсуздугу, бардык суу иче турган суубуздун коопсуздугу стандартташтырууга бир шайкеш келтирүү кызматтардын бири. Кыргыз стандарт өндүрүш тармагын жолго коюуга багытталган. Мында атамекендик товарларды ички жана тышкы базарларга эффективдүү алып чыгууда, эл аралык соода саттыкта тоскоолдуктарды жана атаандаштыкты жок кылууга кызмат кылат. Аталган бөлүм 1927 жылы Фрунзе шаарында чендердин жана таразалардын палаталык бөлүмү болуп ачылган. Кыргыз стандарт негизделген күндөн баштап бир кылымга тете узак жана татаал жол басып өткөн. 95 жылдан бери ошол элге, ошол бизнеске, ошол базарга өзүбүздүн кызматыбызды көрсөтүп келатабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө айта кетчү жакшы көп жетишкендиктер бар 95 жылдын ичинде. Анын бирден бир мисалын алып кетирсек, бул эл аралык стандарттарды, регионалдык стандарттарды ошол биздин өндүрүшкө, биздин жашоого киргизүү. Бул боюнча көп жетишкендиктер бар. Мисалы үчүн биздин эле ошол улуттук тамак аштарга, ошол эле шоро, ошол эле корут, ошол эле топоздун эти, ошол эле бизден өскөн өрүктөр, ошонун баарын ошол жаңы стандарттарды бүгүнкү күндө кабыл алып, ошол стандарттардын жардамы менен биздин продукция жакынкы жана алыскы рынокко чыгып атат. Кыргыз стандарт өлкөнүн экономикасында маанилүү ролду ойноп, өз ишмердүүлүгүн 4 негизги багытта: стандартташтыруу, метрология өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыздоо, шайкештикти баалоо менеджмент системалары боюнча жүзөгө ашырат. Республиканын аймактарында кыргыз стандарттын функцияларын 10 облустук борборлор, ошондой эле окутуучулар аткарышат. Жалпысынан 270ке жакын адам эмгектенет. Биздин борбор эң башкысы 4 багытта иштейт. Бул 4 лабораториябыз бар. Бүт азыр жаңыланып, жаңы оборудование менен камсыз болунган. Анан ошондой эле 4 бөлүм бар. Булар сертификация, регистрация, декларация менен заниматься этет. Биздин борбор эң биринчилерден болуп, база биримдигинин реестрине кирген. Юбилейлик иш-чараны утурлай стандартташтыруу, метрология, азык-түлүктү сертификациялоо бөлүмдөрү менен тыгыз иш алып барып, эмгеги сиңген окуу жайлардын ага окутуучуларынын арасында сынак уюштурулган. Анда мугалимдер ачык сабактарды өткөрүп, ал эми дал ушул багытта билим алып жаткан студенттер дубал гезиттердин сынагына катышкан. Кыргыз стандарттын 95 жылдыгына карата биз конкурс жалаганбыз студенттердин арасында жана ага окутуучу, жогорку окуу жайынын ага окутуучуларынын арасында. Ага окутуучулар өздөрүнүн ачык сабак өткөрүүчү сынагы болуп өтүштү. Мындан бизден Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Кыргыз улуттук университети, Кыргыз агрардык университети катышышты. Андан ошондой эле студенттер катышты. Алардын арасында мыкты постер, плакат тартуу боюнча сынак жүрдү. Биздин студенттер өздөрүнүн мыкты өнөрлөрүн ушу стандартташтыруунун 95 жылдыгына карата Кыргызстандын стандартын көтөрүү метрология боюнча мыкты плакат жана постер даярдашты. Кыргыз стандарт бүгүнкү күндө өлкө аймагында стандартташтыруу жана метрологиянын улуттук борбору болуп саналат. Азыркы тапта атамекендик товарларды сапаттык жана сандык жактан көзөмөлдөп, дүйнөлүк базарга чыгарууда экономика тармагына элге өз кызматын көрсөтүп келе жатат. Андан сырткары жыл сайын азык-түлүктөрдү сыноо базасын өнүктүрүп, калибровка жана текшерүү кызматынын аймагын кеңейтүүнү улантып, күн сайын өнүгүүгө кадам таштоодо. Жанара Абдуллаева, Тыныбек Казыбеков, 5 канал.